Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин номер 1 факультеттер аралык кыргыз тилинин жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасынын улук окутуучусу Апышева Махабат Токтосуновна. Бүгүнкү лекциябыздын темасы таланттуу манасчылар. Лекциябыздын максаты: бүгүн биз сабакта таланттуу манасчылар тууралуу билебиз. Манасчылардын өзгөчөлүктөрү жана жалпылыктары тууралуу айтып бере алабыз. Манасчылык өнөрдү аздиктей билүү менен тарыхты баалоого тарбияланабыз. Алгач сабакты баштаардан мурда мен силерге чакан көрмө тасма тартуулайм. Манас эпосу кыргыздардын байыркы турмушунун жана тарыхынын энциклопедиясы. Манас эпосу элдик оозеги чыгармачылыктын эң чоң үлгүсү болуп саналат. Айкөлдүн барында Бакай менен Кошой аталарыбыз, данышман көсөмдөрүбүз баатырдын баатырлыгын ырга салгыла. Жоодо бирге үзөңгүлөш болдуңар. Болбогонду болду деп ашыр айтып жибербегиле деп романдын ырчуулуна дайындап, Манас эпосунун эң алгачкы саптарын жаратышкан. Учтан түпкө уланып келе жаткан Манас эпосубуздун орто кылымдан баштап эң алгачкылары болуп, так ушу романдын ырчуулунан башталган. Андан соң Даңазалуу Доорду улап, Жайсаң Үмөт уулу, Токтогул Сейдалы уулу, Ноорус, Онок Молдо, Залкар манасчылар Чойкө Өмүралы уулу, Сагынбай Орозбак уулу, Дыйканбай Тойчубек уулу, Саякбай Каралаевтер. Манасчылар Шапак Ырысменди уулу, Жүгөрү Назар уулу, Жусуп Мамай, Мамбет Чокмор уулу. Аял затынан чыккан атактуу манасчы семетейчилер Сейде Дейди кызы, Сейдене Молдоке кызы, Асаткан Атаналиеваларды кыргыз эли жакшы билет. Кыргыз Республикасынын эл артисти Уркаш Мамбеталиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Жуманалиев Асанкан, Назаркул Сейдарахмановтар. Бүгүнкү күндө улуу көчтү улап, улуу мурас учугун улап, Салимбай Турсунбаев, Таланталы Бакчиев, Дөөлөт Сыдыков, Ырысбай Исаков, Замир Баялиев, Нурбек Талантбек уулу, Үмөт Дөөлөт уулу жана башка манасчылар кыргызымдын манасчылардан уучу кур эмес экенин даңазалап айтып кетишүүдө. Балдар, биз тасмадан эмнелерди көрдүк? Тасма кимдер тууралуу болду? Өз пикириңерди айткылачы. Кыргыздарда улуу кандай манасчыларды билебиз? Бүгүнкү күндө таланттуу манасчылар деп кимдерди айтабыз? Азаматсыңар балдар. Манасчылар тууралуу бир канча маалыматка ээ экендигиңерди көрсөттүңөр. Бүгүн таланттуу манасчылар боюнча маалымат алабыз. Орозбаков, Каралаев, Жусуп Мамайдын чыгармачылыгы, өмүрбаяны боюнча таанышабыз. Манасчы кыргызда манас айтуу өнөрүн атайын кесип кылган ырчы. Манасчы деген сөз Октябрь революциясынан кийин пайда болуп, терминдик маани алган. Айрым жазма адабияттарда жана карыялардан жыйналган оозеки маалыматтарга караганда, Октябрь революциясына чейин, ошондой эле Совет бийлигинин алгачкы жылдарында да манасты айткан адамдар эл ичинде ырчылар, жомокчулар деп жалпы менен аталышкан. Манасчы деп
Адатта эпостун 1-бөлүмүн же 3 бөлүмдү тең толук айткандар. Эң биринчи, манасчы жөнүндө такталган маалымат жок. Манасчылык кесип качантан бери келе жатканын так айтуу да кыйын. Элдик айрым аңыздарда манас өлгөндө Каныкей айткан кошокту кийин жомок жакындар улам өнүктүрүп, улам молуктуруп, зор көлөмдүү чыгармага айландырганы айтылат. Дастанда чагылдырылган тарыхый окуяларды өз көзү менен көргөн, иштерин аралашып жүргөн адамдар тарабынан алгач баяндалганы, аңызга айтылганы талашсыз. Мисалы, Манаска турмушка чыккандан тартып өзү күбө болгон окуяларды Каныкей баласы Семетейге эскерүү монолог түрүндө баштан аяк узун жомок кылып айтып берет. Алмамбет Манаска келгенге чейинки өмүр жолун өзү айтса, көпчүлүк варианттарда Көкөтөйдүн ашы Толтой бала кезинде батышты ээрчип жүрүп, өз көзү менен көргөн окуя катары баяндалат. Демек, Каныкей Манастын эрдик иштерин кошок түрүндө да, жомок аңыз түрүндө да даңазалап, ал жөнүндө эпопеянын жаралыш башатында турат деп айтууга негиз бар. Ошондой эле кыргыздарда кеңири таралган уламыш боюнча Манасты биринчи баштан аяк баштап айткан адам 40 жоронун бири Ырчы уул. Ырчы уул чоң ырчы катары эл көп чогулган жыйындарда, тойлордо жарчылык милдет аткарат. Манас баатыр каза болгондо анын каармандык иштерин, эрдиктерин ырчы чоросу Ырчы уул кошок кошкон экен. Кийин ошол кошок түрүндө эл оозунда айтылып жүргөн ырларды Токтогул ырчы бириктирип, Манас жөнүндө бир бүтүн чыгарма түзгөн делип айтылат. Биринчи манасчы ким болгон деген суроого изилдөөчү Мухтар Абыезов дагы бир пикир айткан. Сагынбай Орозбак уулунун вариантында Жайсаң ырчы деген адам кезигерин эскерип, Манастын алгачкы ырларын ушул акын түзүшү мүмкүн деген. Манасчылар. Кыргыздын биринчи фольклордук изилдөөчүсү Кайым Рахматуллиндин эмгеги Кыргыз тил адабият жана тарых илми изилдөө институту тарабынан даярдаган Кыргыз тилинде манасчылардын чыгармачылык эмгеги деген бөлүм менен башталып, мында манасчылар менен эл акындарынын өзгөчө түркүмү катары карайт жана аны Тыныбек Жабый уулу, Сагынбай Орозбак уулу, Ахмат Рысменде уулу, Жаңыбай Кожек уулу өңдүү манасчылардын чыгармачылык үлгүсүндө көргөзөт. Манасчылар эч качан манасты жаттоо аркылуу эмес, алар үйрөнүү жолу аркылуу манасчы болуп чыгышат деген ойду айтат жана негизинен бардык манасчыларда сюжет бир багытта өнүгөрүн белгилейт. Эмгекте манасчылардын айткан сюжеттеринин айырмачылыктары каралат. Биринчиден, идея жана сюжет жагынан бири-бирине карата карама-каршы турган вариант жок. Бардык варианттарда кыргыз элинин боштондугу үчүн күрөш экени көрсөтүлөт. Ошондой эле манасчылар арасындагы стилдик жактан айырмачылыктарды эпостогу бир эле эпизоддон бир нече манасчылар айткан үзүндүлөрү салыштырылат да, алардын стилдик окшоштуктары жана айырмачылыктары белгиленет. Манасчылардын чыгармачылык ролу боюнча манасты толук айтуучулар жана үзүндүлөрүн гана айтуучулар деп экиге бөлүнөт. Эмгекте манасчылардын кереметтүү түш көрүү маселесине токтолуп, түш көрүүнү манасчылардын манас айтып калуусундагы башкы фактор катары карабайт, аны жокко чыгарбайт дагы. Ал манас айтууга болгон ынтызарлыктын натыйжасы деп эсептейт. Манасты жазып алуу тарыхы деген бөлүктө өткөн кылымда Чокон Валиханов, Радуловдун эпосту кагазга жазып алуу тарыхына кыскача токтолот жана Октябрь революциясынан кийин эпосту жазып алуу ишинин жүрүшү тууралуу маалымат берет. Китепте Келдибек Кумар уулу, Балык Карбоз уулу, Тыныбек Жапый уулу, Чоюке Өмүр уулу жана башкалар кыргыз элинин белгилүү манасчылары катары айтылат. Манасчылардын өмүрү, манасчылык өнөрү тууралуу баяндама берилет. Биз Саякбай Каралаевди улуу манасчы, ошондой эле 20-кылымдын Гомери катары баалайбыз жана тааныйбыз. Саякбай Каралаев боюнча токтоло турган болсок,
Саякбай Каралаев өмүрүнүн 60 жылын Манаска арнап, Манас 3 жылтегинин 3 бөлүмүн толук жаздырууда тоодой эмгек кылган. Ал манасчы Саякбай Каралаев 20-кылымдын Гомери аталган. Манасчылык кесипте бүгүнкү күнгө чейин илимди так жууп алына элек сырлардын бири манас айтоонун үйрөнүүдөгү биринчи кадамды түш көрүүдөн баштоо. Башка манасчылар сыяктуу эле белгилүү манасчы Саякбай Каралаев да өзүнүн манасчылык кесибин Манас эпосундагы каармандарды түш көрүү менен баштайт. Саякбайдын түшүнө Манас 2 жолу кирет. Анын өзүнүн айтуусу боюнча биринчи түшүнүн мазмуну мындай экен. Анда Саякбай түндө үйүнө келе жатып, жолдон чоң ташты көрөт. Ошонун жанына жеткенде өзгөчө катуу үн угуп, эс ооп калат. Бир мезгилде эсине келип караса, чоң таш, чоң боз үй болуп калат. Боз үйдөн бир аял чыгып, мен каникей болом, боз үйгө кирип, дагы мости айланайын дейт. Боз үйгө кирген Саякбай толтура эт салынган чоң табактарды көрөт. Ал жерде ак сакалын жайкалткан, эбегейсиз чоң ат минген бир киши пайда болот. Ал мен бакаябаң болом, 6-7 жылдан кийин жомокчу болосуң деп Саякбайга ак батасын берип жок болот. Ошондон кийин Саякбай манас айта баштайт. Саякбай Каралаевдин манас айтуу өзгөчөлүгү, таланттуулугу, өзүнчө бир өнөрү боюнча төмөнкү тасмалардан күбө болобуз. Кана балдар, бул тасмаларды көргөн болсоңор, улуу манасчынын кандай өзгөчөлүгүнө баа бересиңер? Кандай өзгөчөлүктөрүн байкадыңар? Каныкейдин тайторуну чапканын укканда силерде кандай элестетүү, сезимдер пайда болду? Анда эмесе ушул Саякбай Каралаевке болгон баа берүүлөрдү айтып өтсөк. Буга бир канча жазуучу, адабият аалымдары өздөрүнүн бааларын айткан. Айтсак Мухтар Абезов, Мурат Борбону, Чыңгыз Айтматов. Алардын ичинен Чыңгыз Айтматовдун айтканына токтоло турган болсок, ал мындай деп айткан: симфониялык оркестр сыяктанып, миң кобулуп, миң өзгөрүлүп, трагедиядан лирикага өтүп, санаттан драмага өтүп, бир заматтын ортосунда бирде ыйлап, бирде күлүп, бирде үшкүрүнүп, бирде кайраттанып, бирде кылкылдаган саңколдой дүбүрттөп, бирде тып-тынч көлдөй тынып, бирде суу, бирде шамал болуп дайрадай ташып турган Саякбай Каралаев акын гана эмес, ал ошону менен артист да, композитор да деп айткан. Ушундай улуу манасчылардын катарына Сагынбай Орозбаков да кирет. Сагынбай Орозбаков кыргыз элине кеңири белгилүү болгон зор таланттардын бири. Манас эпосун сактоодо жана өрүктүрүүдө ал өзүнүн баа жеткис салымын кошкон. Чоң манасчы Сагынбай Орозбаков 1867 жылы Ысык көлдүн Чырпыкты айылынын жанындагы Кабырга деген жерде туулган. Манас айтуу ишине Сагынбай 14-15 жаш курагынан тартып кирише баштаган. Сагынбай жөнүндө эл оозунда да бир канча пикирлер бар. Эл оозунда Сагынбай манасчылардын манасы эле. Сагынбай манас айтып кеткен жерден мал оорулары, адам оорулары жоголуп, төрөбөгөн аял төрөчү экен. Бир жылы чүй өрөөнүндө манас айтып жүрүп, 400 кер кашка жылкы айдап кетиптир. Сары үйдүн кум казактарынын ырчылары менен жолугушканда тигилер биздин казак, Кыргызда мындай олуя жок, мындай ырчы жок дешкен экен. Сагынбайдын ар бир сөзү бир аттык дешкен. Ал эми токтогул болсо, Кыргыздан мындай манасчыны эч көргөн эмесмин, эстен таандым деген. Сагынбай Орозбаков 1916 жылы Кытайга эл менен үркүп барып, ал жерде да манас айткан. Кытайлык кыргыздардан да буга тең келген манасчы чыккан эмес. Манас эпосун Сагынбайдан жазып алган адамдар да Сагынбай Орозбаковго өздөрүнүн баасын беришкен. Ошондой эле Кыргызстанда эмес, Кытайдагы
Кытай элинде дагы кыргыз манасчылары жашап өткөн. Айта турган болсок, кытайлык белгилүү манасчы Юсуп Мамай. Ал боюнча төмөнкү материалдан кеңири таанышабыз. Qanatan көксіз қағандай ой жатты екен ой асыл көңілді беш қой қанатым ой Alandım teruk gömerim bugün aramızdan kaçırır Talpa gelbin sıymığın alt bana saklar durak dev alıp gitti Allah'ım çakırır Kaharırdım ay gün atanı Elimizden dermegim olgan Yusuf Mamay atamız 1918 yılda 18 aprelde Cumhur Mamleketi'nin Kızılsu Kırgız Abdullah olmasına karıştı Akti odanı merkez dışlarında dünyaya gelgen. Hazır sizlerge Ulu Manasçı'nın örnekli öbürü yolundan gep salıp vermekçiyiz. Mekendegen yergeki, kırkuru vardı geldi, aksa kaldı varrısın, iş bilgenden varrısın, aydı vuruk oldu, yiyin vurup. Hazır köptögen izleyiciler mana Yusuf Mamay'dan bir metin görüp da bir metin görüşmeye etadi. Bu kişiye iki etapta qarash gerek. Gelir Mamay manasты жазып чыккан, мөткөн деп. Оз эки айтылган манас менен kalem менен кагазга жазылган манас эки башка манас болот. Kiriyenne söndüktü, kuyruğu küdeymin nöşü, yaltaybat degen var degen, aytpan gibi şart. Eğer Yusuf Mamay bolbogon bolsa manastın bugünkü günü de bolboyt ele. Биздин мамлекетибиз ушундай бир бүтүн Кытай элине жана бүт дүйнөгө таанытууга мүмкүнчүлүк берип жардам бергенине мен рахмат айткым келет. Кыргыз эли улуу эл, улуу журт. Ал саны менен эмес, өкүрөгү менен бааланат. Менин ЮНЕСКОдан берген кагазым мындай деп жазылып турат деди. Кытайда жашаган кыргыз Yusuf Mamay'dın aytuusunda Manas эпосу сакталсын деп турат. Бул кытайлык деп жазылган жер жок. Мына сылбырланган болуп артынан жалын сыйпалап калам. Сыйпалап калсаң ой балам, көрдүңбү тетиги кишилерди дейт. Тетиги Манас. Шымал жакты карап турса тербисинен союшундай. Yusuf el алдында алгачкы жолу берелде 7 күн түн манас айтып, элди таң калтырган. Yusuf'tu ошондон баштап манасчы деп таанып, той аштарда манас айттырып жүргөн. Мен эң талага барып алып күнү-түнү айткан күнүмдө болду. Үйдө кишиден качып, дүйнөтү ажылды болсо сен кишини кеп болдурбайсың деп. Ошо кезде байкалган бир нече улуу манасчылар байкалган. Мисалы алсак, азыркы замандын Гомору деп жүрөбүз. Ошондой бааланып жүрөт, эл арада деле ошондой тааныт. Биздин Салкар Манасчы Yusuf Мамайды дагы ошо 61-жылдагы текшерүүдө байкалган. 所以这样呢，就是这个人记一些，记手累了，换一个人再记，就记的人呢都手都麻了。就是我觉得他不是一种凡人，就是记忆力太强了。 Oşolgen de düşmanı, kendisi var meyden degen, has düşmanga gammamay, karış yerden bergirgen, buna deyre bu su. 1964 yıldan 1965 yıl aralığında Manas ikinci yolu kayradan жазып alınat. 1966 yıl Jungu ушул сабан тарыхындагы айтылуу маданият көңтөрүшүндө Yusuf Mamay жана ал айткан манас караланат. 18 tomda çıkkan Manas Jungu Kırgızlarına kengiri tarayt. Atam Yusuf Mamay'dan jasып alıngan Manas'tan başka da kenji postoru da jarıp görüp, Jungu mamleketinin en başkı Toğgülü sıylığının iki jolku eğisi oldu.
aydan taralım. En çok kısmada da yaşamak değil. Ölümden olan kişi yok, ölür. Ölüp basında olsun, ölüp eli estir. Ömrünü saklatmalar. Böyle şu manasında güzel bir... Жалпы Кыргыз элинин маданиятын, үрп адаттарын баарын сактап турганга шарт түзүп бергени менин оюмча бул сөзсүз ушундай Жусуп Мамайдай биздин баатыр аталарыбыздын салымы зор деп эсептейм. 2013-жыл Кыргыз мамлекетинин ажоосу Алмазбек Атамбаев Шаршенебич Жусуп Мамайдын чыгармачылыгын исилдөө жана кеңири таратуу жөнүндө жарлыгын жарыялады. Эгемендүү Кыргыз эли Залкар Манасчыга Кыргыз эл артиси, Манастын 1-даражалуу ордени, Акшуңкар төш белгиси, Кыргыз элинин баатыры деген улуу наамдарын ыйгарышты. Kırgızlarga aytıyor, şu biz to'nini verjanda kırgızlarımız sizlerdi. Allah to'nini verjanda kırgızlar. Şu başsak dursa böyle şu bizim çoğun kırgız zaman için dursa eken, şu çoğun kırgız zaman olsa eken, biz daha sizlerden geçkenliğe bir kuanıp, biz de Xitaylı kırgızlar şu tilekte daima aytıp bazı tutup gelemiz ekende. Kırgız el baatırı bolgon Atanbay 2 uul, 2 kız болған. Алардан 18 небире, 38 чөбүрөлүү болгон. Жусуп Мамай кыргыз рухун сактаган адам. Аны канчалык урматтасак арзыйт. Жусуп Мамайдын Кыргыз элине калтырган улуу мурасы элибиздин уюткусу болуп, урпактан урпакка сакталып, улуу Кыргыз элинин тарыхый жанасыгы болуп калды. 49 ming tötülüp, beginde yolun tötülüp, havan bakkay belinde, çuvatı yolgo sallıptır, tünnür tosu kestirdi, harsan mannas kavulan, korgonunla varıptır, ordunu vakkan jibittir, batırdan kavvar allıptır, harsan mannas eraytıp, ordu vakkan ilgaytıp, kalganın tüyünde, katar tikken Андемесе, балдар, силер менен биз бүгүн манасчылар боюнча кеңири түшүнүк алдык деп ойлойбуз. Мындан башка манасчылар боюнча дагы практикалык сабактардан кеңири сөз кылабыз. Бүгүнкү айткан Сагынбай Орозбаков, Жусуп Мамай, Саякбай Каралаев боюнча дагы кошумча маалыматтарды таап билип келебиз. Манасчылар боюнча бүгүнкү сабакта жакшы түшүнүк алдык деп ойлойм. Манасчыларды даңктоону унутпай аздиктеп жүрөлү. Сабакка көңүл бөлгөнүңөргө чоң рахмат. Саламатта калгыла.